Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакты даярдаган Ош шаарындагы номер 26 токтогу сатылган Порто мектебинин мугалими Дербишова Мөөркан сиздер менен. Кыргыз тилинде башка тилдерден сөзмө-сөз которулган сөздөр көп жолугат. Мындай үлгүдөгү пайда болгон жаңы сөздөр тилди байытуунун жолу катары кызмат кылат. Ал кандай сөздөр жана кайсы тилдерден которулган сөздөр? Мына ушул сыяктуу суроолорго жоопторду алабыз. Лексиканы башка тилден сөзмө-сөз которуу, калкалоо жолу менен байышы. Бул лексиканын ички байышынын акыркы жолу десек да, акыркы этабы десек да жаңылышпайбыз. Бир тилдеги сөздөрдү экинчи бир тилге сөзмө-сөз үлгү боюнча которуу калкалоо деп аталат. Кыргыз тилиндеги калкалоо негизинен орус тилдеги сөздөрдү кыргыз тилине толук жана толук эмес түрдө сөзмө-сөз которуудан пайда болгон. Мисалы: айыл-чарба, көп-чекит, көрсөткүч, ардак-такта жана негизги фонд. Мына ушундай мисалдар бизге бүгүн толук мисал боло алат. Анда эмесе балдар, дептериңерди ачып, көнүгүүнү баштайбыз. Сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, калкалоо сөздөрдүн асын сызгыла. Алар кайсы сөздөн которулгандыгына маани берип, көңүлгө туюп койгула. Текстти биринчи көркөм окуп, маанисине түшүнүп, анан жазуу ишине киришебиз. Ал үчүн эрежелерди толук кайталап алабыз. Мына балдар, ушул көнүгүү менен биз жана бул тапшырма аркылуу силер өзүңөрдүн билимиңерди сынап, өзүңөрдүн ой жүгүртүүңөр, дүйнө тааныңар менен сабакты жыйынтыктайсыңар. Газета, журналдардан калька сөздөр катышкан 10 сүйлөм жазгыла жана алардын астын белгилеп койгула. Сабакка көңүл бургандыгыңар үчүн чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, саламатта болгула.